Эмгек тала, бермет кала, бешигиң термеп бала, чалкыган пейили бар, чакырат кел деп кана. Жашообузга чыйыр жол салып, тамырды бекемдеп, келечекти кенен кылып, акылыбызга алмашкыз байлык кошуп, ар бирибиздеги акылмандыкты ойготуп, акыйкаттыкты орноткон албетте бул билим. Ал эми билимдин булагы, башаты бул ар бирибиздин мектебибиз. Демек мектеп билимдин, балалыгыбыздын бешиги. Анда эмесе алдыда балалыгыбыздын билим бешигине саякатка чакырабыз. Нарын районундагы Эмгек тала айылында жайгашкан Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектеби 3 корпустан турат. Биринчи корпусу 1961 жылы курулган, экинчиси 1972 жылы курулган, ал эми үчүнчүсү болсо 1988 жылы курулган корпус. Аталган корпустарда 30дан ашуун эмгек жамааты жана 300дөн ашуун окуучулар окушту жана эмгек кылып жатышат. Канчалык жакшынакай кылып шартты түзүп алып иштегенге аракет кылалы десек дагы мүмкүнчүлүк жок боло баштады акыркы мезгилдерде. Айла кеткенде ошол корпус имараттардан жараңкалар кетти, тирөөчтөр менен тиреткенге туура келди, абдан караңгы болуп калды, жылытуу системалары такыр эле жылыта албай калды, окуучулардын абдан жакшы шарт менен окуусуна жана мугалимдердин сонун ишти алып кетүүсүнө абдан көп тоскоолдуктар болду. Анан биз ошого байланыштуу жаңы мектепти салдырууга көп аракеттерди жасадык. Ондогон жылдар бою көптөгөн аракеттерди жасадык. Ондогон жылдар бою жасап, андан ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө жаңы мектебибиз курулду. Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектеби Нарын облусуна караштуу Нарын районунун Эмгек тала айылында жайгашып, 1927 жылы негизделген. 97 жылдык тарыхы бар аталган мектеп учурда өзгөрүүнүн эле эмес, өнүгүүнүн жолунда да өйдөлөп келүүдө. Бүгүнкү күндө 50-гө жакын эмгек жамааты 385 окуучуга туруктуу билим жана тарбия берүү менен алек. Аталган мектеп 1998 жылдан бери алгачкы агартуучулардан болгон Керимбай уулу Сарыбай атанын ысымын сыймыктануу менен алып келет. Союз маалында мектеп башталгыч класстардан гана уюштурулган, кийинчерээк 11 класс окуу системасына өтүп, эскилиги жеткен 3 корпуста билим берип келишсе, учурда 2022 жылдын декабрь айынан бери заманбап шартта жабдылган 22 окуу кабинетинен турган 2 кабаттуу 225 орунду жаңы имаратта окуучуларга татыктуу билим берип келишет. 2020 жылы жаңы мектеп салынып баштады. Бул кабар биз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Биздин айылдын эли, окуучулар, мугалимдер бардыгыбыз абдан сүйүндүк жаңы мектеп башталат дегенде. Анан бул жаңы мектеп башталгандан кийин 2 жыл аралыгында башкы корпусу пайдаланууга берилди. Ошол демөөрчүлүгү астында ар бир кабинет автордук кабинет болуп, заман талабына ылайык жасалгаланды. Андан сырткары корпусубуздун биринчи, экинчи этаждары дагы ошол демөөрчүлөрдүн эсебинен жакшынакай жасалгаланып, мектептин ушул салынышына чоң салым кошкон эжекебиз Осмонова Анара эженин атындагы кабинет болуп эсептелинет. Мына бул жерде ушул эжекебиз демөөрчү болуп, ушул кабинет жакшынакай жасалгаланды. Бардык жаңы башталыштарды алга демилгелеген, аны ийгиликтүү ишке ашырган албетте эмгек жамааты болот эмеспи? Учурда эмгек жамаатында көп жыл үзүрлүү иштеп, ийгиликтерди жаратып келаткан тажрыйбалуу, 10дон ашык билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси жана жаңы багытка бет алган, изденген, чыгармачыл жаш кадрлардын агартуучулук кесипти аркалаганы менен айылдын элдери сыймыктан алат. Учурда мектепте мугалимдердин кесиптик өнүгүшү үчүн маалыматтык жана методикалык жактан камсыздалган жабдуулар жана жекече потенциалын жогорулатуу үчүн толук шарттар бар. Андыктан бүгүнкү күнү ар бир мугалим өз кезибине кылдаттык менен мамиле кылып, ар бир сабагын өзгөчө методдор менен өтүшөт. Окуу бөлүмүнүн башчысы Исагакунова Сайкал Мукашовнанын айтымында, мында эмгектенген пед жамааттын 80% бүгүнкү күнү сабактарында инновациялык технологияларды пайдаланышат. Биз окутуп, тарбиялап жаткан балдар бүгүнкү заман талабына шайкеш, көп кырдуу келечек ээлери болуп чыгышы керек. Окуучуларды ушул талапка ылайык окутуп тарбиялоо үчүн бизде бардык толук шарт бар. Мугалимдерибиз мультимедиа окутуу технологиясы, оюн технологиясы, долбоордук окутуу технологиясы, ден соолукту сактоо технологиясы,
борборлоштурулган окутуу технологиясы, кызматташып окутуу жана баалоо технологиясы, коммуникативдик окутуу технологиясы, Блумдун таксономиясы, эвристикалык метод, 6 шляпа методу жана башка методдор боюнча иш жүргүзүшөт. Методикалык темаларга жараша мугалимдердин чыгармачылык менен изденүүлөрүнө көмөк көрсөтүү максатында илимий методикалык кеңешме түзүлгөн. Ал башкаруучулук жана илимий методикалык иштерге багытталган иш кагаздардын нормативдик укуктук базасын түзүү, эксперименталдык, автордук программаларын иштеп чыгуу, педагогикалык жамааттын кесиптик квалификациясын жогорулатуу, өздүк өнүгүүсүнүн үстүндө иштөө, чыгармачыл мугалимдердин иш тажрыйбаларын жайылтуу, окутуунун технологияларын, инновациялык методдорду колдонуу, интеллектуалдык марафондорду өткөрүү, жыйынтыгын анализдөө, мониторинг жана башка иштерди жүргүзүүнү камсыз кылат. Мектептин кыска таржымалында көптөгөн ийгиликтерге жетишкен негизги ийгилик сыры педагогикалык жамааттын иштермандык, демилгелүүлүк, изденүүчүлүк, жаңычылдыгы десек болот. Мектеп жамааты ынтымак жана биримдикте мектептин көйгөйүн бир добуш менен чечип, алдыдагы өнүгүү иштерин акыл бөлүшүп, талкуу кылышат. Коллективдин мындай бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, иш алып баруусу окуучулардын билим деңгээлинин бийиктешине, сапатынын жакшырышына шарт түзүп, ийгиликтердин жаралуусуна негиз боло алат. Алсак дал ушундай ынтымактын аркасында бир нече жолу райондук деңгээлде өткөрүлгөн кароо сынактарда биздин мектеп мыкты мектеп номинацияларында жеңүүчү деп табылган. 2012 жылы Нарын облусу боюнча мыкты мектеп кароо сынагынын жеңүүчүсү болду. 2023 жылы райондук мыкты мектеп кароо сынагында долбоорлор менен иш алып баруу жаатында артыкчылык көрсөткөндүгү үчүн 2-орунду камсыз кылып, ардак грамота жана 10 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланышты. 2021 жылы башталгыч класстын мугалими Куленбекова Таалайкүл Кебекчиевна республикалык деңгээлдеги мыкты мугалим кароо сынагына катышып, жыйынтыгында мыкты көрсөткүч көрсөтүп, билим берүү жана илим министринин билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланган. 2021 окуу жылында жалпы эмгек жамаатынын сунушу менен жылдын мыкты мугалими кароо сынагына катышып, райондук облустук турда 1-орунду камсыз кылып, республикалык кароо сынакка катышууга жолдомо алдым. Сабак көрсөтүүдө, мастер-класс көрсөтүүдө эң мыкты деген баа менен бааланып, 4-орунду камсыз кылдым. Республиканын ар кайсы бурчунан келген мугалимдер менен тажрыйба алмашуунун негизинде өзүм алдыма дагы көптөгөн максаттарды койдум. Мугалим журналынын 90 жылдыгына арналган республикалык мыкты класс жетекчилер 2023 онлайн кароо сынагында 9-класстын класс жетекчиси Исакова Гүлзат Алыбековна катышып, илимий сабак номинациясында жеңүүчү деп табылды. 2023 жылдын 1-декабрында Бишкек шаарында Мектептер 2030 программасынын алкагында өткөрүлгөн улуттук форумда биздин мектептин дизайн командасы жашыл көндүм математикалык билим аттуу алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларын жайылтышты. 2017 жылдан бери Агахан фондунун колдоосу менен коомчулук менен бирге мектептердин ишин жакшыртуу долбоору менен жана 2021 жылдан бери Мектептер 2030 аттуу 10 жылдык глобалдык программаны ишке ашырып келишет. Биздин клуб 2023 жылдын сентябрь, октябрь, ноябрь айларында түзүлгөн. Бул долбоорго катышып калганыбыздын бирден бир себеби өзүбүздүн соц баракчабызды ачып, ошол жакка өзүбүздүн иштерибизди жүктөп жүргөнбүз. Ошонун негизинде биздин мектеп ошол долбоордо катышып, грант утуп алышкан. Тынчтык клубдары жана кыргыз жараны жалпы улуттук иденттүүлүктү калыптандыруу концепциясы аталышындагы улуттук форумда Жаш канат нарын Тынчтык клубунун ишин координаторлор Сартманбетова Назира Төлөгөновна жана Самсалиева Нарынкүл Төлөмишовна презентация кылышты. Биздин мектепте инвестиция тартуу жана донорлор менен иштөө жаатында чоң тажрыйба топтолгон жана жакшы ийгиликтер бар. Мисалы 1-4 класстарда бирге окуйбуз жана окуу керемет USAID эл аралык программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Агахан фонду тарабынан уюштурулган сергек жашоо мүнөзү жана позитивдүү тарбия берүү программалары менен ийгиликтүү иш алып барышат. Анын негизинде Агахан фондунун МСДСП КЖ фондунун салымы демилгеси менен 120 миллион 326 миң сомдук медициналык пункт ачылып, иштөөгө берилди. Мектеп жамааты эс алуу учурунда дагы иш менен алектенип, дайыма изденүүнүн үстүндө болушат. Натыйжада окуучулардын таанып билүү жөндөмүнүн компетенттүүлүгүн эң жогорку деңгээлде калыптандыруу максатында ар тармактуу билим алууга негиз түзүлгөн.
Мектеп администрациясы өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылышып, ар бир иш күнүн пландоо менен баштап, максат кое билишип, натыйжалуу, эффективдүү иш алып баруу менен бирге талапты кое билишет. Администрациянын иши ийгиликтүү болуусуна профсоюз уюмунун жана мектептин социалдык педагогу Өмүралиев Нурпайыз Асанбаевичтин, ИДН кызматкери Айталиев Айбек Тилековичтин эмектери да зор. Мектеп администрациясынын бирге иш алып бара билүүсү көптөгөн ийгиликтердин ачкычы экени талашсыз. Мектеп администрация менен жана баштапкы профсоюз уюмунун ортосунда түзүлгөн жамааттык келишим талапка ылайык жүргүзүлүп, мугалимдер жана алардын социалдык экономикалык кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштерди өркүндөтүүгө басым жасалат. Мектептин профсоюз уюму тарабынан уюштурулган республикалык кароо сынакка катышып, мыкты уюштурулган иш-чара Смарт конкурсунда баш байгени жеңип, диплом жана ноутбук менен сыйланды. Ал эми ыйык жайыбыздын тазалыгын, жылуулугун, ыңгайлуулугун ойлоп, ага кам көргөн техника кызматкерлери өз ишин 100% деңгээлде аткарып, талыкпаган эмгек менен кызмат көрсөтүп, Керимбай уулу Сарбай атындагы орто мектебинин көмөкчү чарбасы болуп эсептелет. Аянты 1 гектар 30 сотук жер, ичинде 100 алма бар. Биз ушул алмадан алган түшүмдөн мектептин ашканасына как кургатып алмадан балдарга компот кайнатып беребиз. Андан сырткары майрам күндөрү мындай алмалардан берип турабыз. Ашканы болсо сатып, биртке акча кылып мектептин ички керектүүлөрүнө колдонобуз. Андан дагы айыл өкмөтүнөн бөлүнүп берген 2 гектар жерибиз бар көмөкчү чарбада. Андан чөп айдап койгонбуз эспорсеттен быйылкы жылы, өткөн жылы чөп чаап саттык, 50 000 сомдой болду. Аны дагы ошо мектептин керектүүлөрүнө жумшадык. Шарт демекчи, аталган мектептин материалдык техникалык базасы жөнүндө сөз кыла турган болсок, мектептин китепканасы окуучулар үчүн биринчи маалымат борбору болуп эсептелинет. Бирге окуйбуз долбоору менен бирдикте иш алып баруусунун натыйжасында окуучулар жомок китептерге аябай кызыгып окуп жатышат. Келечек үчүн билим берүү долбоорунун негизинде электрондук китепкана уюштурулуп, заманбап жабдуулар менен жабдылган. Китепканачы менен математика мугалими Жунушов Марлис тарабынан уюштурулган медиа борбор тыгыз иш алып барат. Аталган борбордо 8-9, 10 класстын окуучулары өз алдынча иш алып барып, мектепте айылда болуп жаткан ар кандай иш-чараларды социалдык тармактарга жайгаштырып, массалык маалымат каражаттарына таратып турушат. Аталган борбордун материалдык техникалык базасы Агахан фонду тарабынан 200 000 сомго каржыланып берилген. Мектептин ашканасы БУДАТПнын азык-түлүк программасына кирип, 1 миллион сомго баардык керектүү жабдыктар менен жабдылып, 1-4 класстар боюнча жалпы 142 окуучуга ысык тамак берилүүдө. Ар бир балага мамлекет тарабынан 14 сом бөлүнсө, ата-энелер тарабынан кошумча азык-түлүк берилет. Башталгыч класстар үчүн бир маал ысык жана витаминдүү тамактар үзгүлтүксүз берилип турат. Баардык санитардык гигиеналык талаптарга жооп берип, күн сайын керектүү азыктар менен камсыз кылган мектеп ашканасы өлкөбүздүн эртеңкиси болгон бөбөктөрүбүздүн кең келечегин ойлоп, дайыма алардын кызматында. Ден соолукту унутта калтырбаган аталган мектептин окуучулары спортко дагы өтө кызыгуу менен мамиле кылышат. Жыл сайын спартакиадага катышып жана ар кандай спорттук мелдештер өткөрүлүп, жыйынтыгында көптөгөн ийгиликтерди жаратып келишет. Областтык мелдеште балдардын футбол курама командасы 2 жолу 3-чү орунду, тогуз коргоол оюнунда 2-чи орунду, стол тенниси боюнча 2-чи орунду камсыз кылышкан. Мектеп лига 2024 волейбол оюнунда кыздар курама командасы эң мыкты көрсөткүчтөргө ээ болушту. Дене тарбия сабагы заманбап спорттук залда өткөрүлөт. Окуучулар үчүн ыңгайлуу футбол аянтчасы дагы бар. Бул да болсо окуучулардын спорт дүйнөсүнө кызыгып, көңүл кош карабай олуттуу мамиле кылуусуна дене тарбия мугалимдери Абдиев Аскарбектин жана жаш кадр Жаныбеков Бакайдын эмгектери зор. Мындай өнүгүү процессинде жамааттын гана эмес, мектеп парламентинин дагы орду чоң. Мектеп парламенти ар кандай интеллектуалдык жана маданий спорт агартуу иш-чараларын тынымсыз өткөрүшөт. Ошондой эле парламент Агахан фонду менен тыгыз иш алып барып, көптөгөн тажрыйбаларга ээ болуп, өз тажрыйбаларын өрөөндөгү мектептерге жайылтып келишет.
климаттын өзгөрүүсүнө адаптациялоо, ыңгайлашуу, өзгөчө кырдаалдарды башкаруу, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын гендердик сезимтал адаптациялык пландарды иштеп чыгуу долбоорунун алкагында пилоттук айыл өкмөттөрүнүн тургундардын арасында өтүүчү инновациялык идеялардын жана тажрыйбалардын сынагына 7-класстын окуучулары Тургуналиев Урмат жана Арнушов Азирет таштандыны иргеп чыгуучу машинасын ойлоп тапкандыгы үчүн баш байгени багындырып, Бишкек шаарында өткөрүлгөн республикалык сынакта Арда грамота жана акчалай сыйлык менен сыйланышты. Окуучулардын ЖРТнын алтын тамганын жыйынтыктарына өзгөчө көңүл бурулуп, аларды шыктандыруу максатында Гүлшай апа кайрымдуулук фонду менен тыгыз иш алып барып келебиз. Анын негизинде Pro KG менин мектебим долбоору бүтүрүүчүлөрдү колдоп, 30 000 сомго чукул стипендия уюштуруп берип келет. Ушундай талыкпастан эмгектин натыйжасында окуучуларыбыз ЖРТда жогорку балл, олимпиадада мыкты көрсөткүч жана алтын тамга сертификатына ээ болууда. Алсак 2019-2020 окуу жылында Исакова Нурай алтын тамга сертификатына ээ болду. 2022-2023 окуу жылында ЖРТ көрсөткүчүбүз 69%-ты түздү. 2023-2024 окуу жылында окуучулар арасында өткөрүлгөн олимпиадада 3 окуучубуз физика, география, орус тил предметтеринен облустук турга өтүп, 10-класстын окуучусу Эсеналиев Нурел география предметинен 3-орунду ээледи. 2011 жылдын 28 июндан 59 буйругу негизинде биз да ушундай Манастан интеллект аймашына райондук облустуктарлар катышып бир топ ийгиликтерди жараткып жатабыз. Анын ичинде ошол жыл ичинде 2015 жылдан тартып ушул Манас ийримин жетектеп келем. Бул жыл аралыгы ичинде биздин ушул мектеп окуучулары 20дан ашык команда ушул катышып бир топ ийгиликтер жаратып ушул мектептин алкоосуна ээ болдук. Ал эми эмгек кружогунда окуучулар мугалим менен биргеликте ар кандай буюмдарды жасоону үйрөнүп, кол өнөрчүлүк дүйнөсү менен жакындан таанышып, ар кандай көргөзмөлөрдү уюштуруп келишүүдө. Балдардын өздүк чыгармачылыгын өнүктүрүп, дүйнө таанымын өстүрүү максатында Камбаркан комузчулар ийрими иштейт. Биздин мектепте кружоктук иштер аябай жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүлөт. Ар бир предмет боюнча предметтик мугалимдер кружокту талыкпастан иш алып барышат. Мектеп окуучулары онлайн, офлайн олимпиадаларга катышып атышат. Биздин мектеп Нарын шаарында окуучуларга үскүлтүк билим берүү Агакан фонду менен иштейбиз. Анда окуучуларды ОРТга даярдоо боюнча жана аларда өтүлгөн ген куруу олимпиадасына катышып окуучулар 1-класстан 11-класска чейин алгылыктуу, ийгиликтүү орун алган окуучуларыбыз болду. 20-жылдан баштап ушул жылга чейин өзгөчө жемиштүү жылдар деп айта алам. 22-жылдарда, 20-22 жылдарда Медетбек уулу Даниэль деген окуучум бар эле. Ал дайыма биз ошо райондук олимпиадалардан дайыма 1-орунду камсыздап, анан областтык олимпиадалардан байгелүү орундарды ээлеп келип жүрдүк. Ал эми акыркы 2 жылдан бери 10-класстын окуучусу Эсеналиев Нурел экөөбүз барып атабыз. Анан быйыл дагы ошол 24 окуу жылында дагы биз райондук олимпиадада 1-орунду камсыздадык дагы. Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектебинин 10-класстын окуучусу. Мен ушу география предмети боюнча олимпиадаларга катышып жүрөм. География сабагына кызыгып калганымдын себеби бул география сабагында мени эң кызыктырганы дүйнөлүк карта болгон. Ушундан улам кызыгып калгам. География сабагы абдан оңой сабак деп айтышат көпчүлүк, бирок андай эмес. География сабагында жөн гана картадан тышкары дүйнөдө болуп жаткан дүйнөнүн экономикасы, дүйнөнүн калкы, өндүрүш, мындайча айтканда баардык нерсени камтыйт өзүнүн ичине география сабагы. Жакшылыкка жасалган ири кадамдардын ийгиликтүү болуусуна ата-энелердин, демөөрчүлөрдүн, айыл элинин салымы чоң. Биздин мектепте 2019 жылдан бери энелер мектеби иштеп келе жатат. Ушул энелер мектебинде жетектеп келатам ушул мезгилге чейин.
Бул энелер мектеби биздин мектепте 2019 жылдан башталган. 2019 жылдан бери башталып, ушул күнгө чейин бизде энелер мектеби жакшы алгылыктуу иштерди алып барып келе жатабыз. Мектеп ата-энелер менен тыгыз үзгүлтүксүз иш алып барууда. Акыркы 3 жылда мектеп 6 миллион инвестиция тарткан. Бүгүнкү күнгө чейин мектептин ар тараптуу өнүгүүсүнө көптөгөн айыл мыктыларынын, жаштардын, карапайым калктын салымы чексиз. Мындай чынжырдай тыгыз байланыш ынтымактын жарчысы гана эмес, суктануунун дагы себеби болуп келүүдө. Ааламга кеткен жол айылдан башталат деген ураанды ийик туткан Керимбай уулу Сарыбай мектеби 97 жылдык өмүрүндө көптөгөн бүтүрүүчүлөрдүн уясынан учурду. Учурда аталган мектептин бүтүрүүчүлөрү өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуп, ар кыл тармакта, ар кандай кесипти аркалап, айылдын жүгүн көтөрүп, айылдын маданий очогу болуп келүүдө. Миңдеген бүтүрүүчүлөрдүн билим бейишине айланып, ааламга кеткен жолун түптөп, пайдубалын түзгөн билимдин сыймыгы болуп келет. Саламатсыздарбы, менин атым Дүйшөнбаева Самара Асанжановна. Мен 2005 жылы ушу Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектебин аяктап, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына тапшыргам. Жана 2013 жылы ушул медициналык алдын алуу иши боюнча адистикти бүтүрүп, Нарын райондук санитардык эпидемиологдук көзөмөлдөө борборуна дарыгер эпидемиолог болуп келип иштегем. Азыркы учурда Нарын облустук СПИДке каршы күрөш борборунда эпидемиолог дарыгер болуп эмгектенүүдөмүн. Мага билим берип, окутуп, ушунча ийгиликтерге жетишиме себепчи болгон агайларыма, эжелериме бардыгына ыраазычылык билдирем. Саламатсыздарбы, мен Турдубекова Мунара, Нарын областынын Нарын районуна караштуу Эмгектала айылынан болом. Жана аталган айылдагы Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсүмүн. Азыркы учурда Кытай Республикасынын Шанхай шаарында, Шанхай университетинде билим алам. Жана видео аркылуу учурдан пайдаланып, Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектебинин жалпы мугалимдерине жана окуучуларына ысык саламымды жолдойм. Мектеп жамаатынын жана окуучулардын жигердүү ишинин натыйжасында Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектеби көптөгөн сыйлыктардын ээси болуп, өрнөк болчу сапаттардын эталонуна айланууда. Нарын облусундагы эң мыкты мектептердин катарын толуктаган, максаты бийик, жаңыланууга умтулган Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектеби жөнүндө маалыматка көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз.